Ünlü kaybız canlımızda, özgürtük bir zamandı yakşılıkka. Dileği kan kalsın derdimizde. Uğraşılma düşeni korkarmayın. Vuruş için biz birgen aldırız. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım, canı zaman canı nur gözlerim. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım, uğraşılma var bu sözlerim. Karaköy Şangurak dostu olalım, Şangurak! Dağlarını paslandırır, sal bilelim düğüne göçaktandırır. Uzun zaman ettirik olsa de, ümitinizde yürütüp çarkan kırırız. Canına vurulup kadam taşa, Uğudur'u aldığa Karaköy varız mı? Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım, canı zaman canı gözlerim. Kırgızistan'ım, Kırgızistan'ım, doğracağım babanı bu sözlerim. Ona mesela Karaköylükler evdeki gelişen için, özgürlüğü için, babalık için barız birge. Babalık! Babalık! Katurak! Babalık! 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 Yürüyecek! Çok rahmat balımızlar. Çok rahmat. Сиздерге да чоң рахмат айталы. Каракөлдүктөр, барыңыздарга дагы бир ирет зор салам айтабыз. Караңыздарчы, Бабанов келет аркасынан туу көтөргөн жаштардын баары келет атерчи. Бул нерсени биз жакшылыкка жоруп атабыз. Себеби дегенде Кыргыз Республикасынын президенттигине татыктуу талапкер жогоруда айткандай эле Бабанов Өмүрбек Токтогулович сиздердин алдыңыздарга келди. Кол чаап учурашып албайсыздарбы, каракөлдүктөр? Рахмат, урматтуу Каракөлдүк туугандар, мына бир гана Каракөл эли эмес, жалпы Кыргызстан, мына кече жакында Нарын, Ош, Жалал-Абад жергеси буйруса, Чүйрөнү, Баткен жергеси элдер кызуу тосуп алып, биз көзүнөн элдин колдоосунан байкап турабыз. Андыктан ушул өзүңүздөр билгендей Бабанов Өмүрбек Токтогуловичтин алдыга жол деген программасын элдер 5 кадамдан программасын турган программасын колдоду. Урматтуу туугандарымда калыс айтканда бүгүн мындан 2 жыл мурда да бир республикада журт партиясы менен шайлоодо келдик элек. Бул жер толгон эле, бүгүн дагы мына четтер бир аз толбой калыптыр эми. Бийлик жактан ушул жердин мэри театрга дагы элди топтоп аттыр. Сиздер дагы бул жакта жолугуш өткөрөбүз депчи. Урматтуу туугандар, анча тоскоолдуктар, карапиярлар, алтынан жамандоолор көп болуп атат. Элге акыл айтыштын кереги жок. Элибиз акылдуу. Өзү жүрөгү менен, акылы менен кеңешип, алдыга жол багытын тандайт деп ишенебиз. Андыктан не дейбиз? Мынакей эч нерсеге карабастан Бабанов менен жолугушуу үчүн, өзгөрүү үчүн, алдыга жол үчүн келген карапайым кыргыз калкыбыздан айлансак болот. Келиңиздер, өзүңүздөргө бир кол чаап коюңуздарчы. Азаматсыздар, элибиз ушунчалык көрөгөч, ушунчалык айкөл эл. Элдин ою дагы бышып калыптыр. Эл өзгөрүүнү чынында каалайт экен. Улуттун талабы Бабанов болуп турат. Кошуласыздарбы, каракөлдүктөр? Колдоп турса кең мекен президент болуш керек бекен дейт. Андыктан мейли канчалаган каралоолор, кара пиарлар болбосун. Болот чапкан сайын курчуган сыяктуу биздин лидерибиз дагы курчуп, биздин алдыбызда, элдин алдында жакшы программасы менен тааныштырып турат. Бүгүн дагы буюрса, ошол программадан кенен айтып бермекчи сиздерге. Ал эми келиңиздер, сиздердин алдыңыздарга дал ушул сиздердин араңыздардан сөз алып аткан инсанды ушул жакка чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ушул жердин сыймыктуу уулу Усупбаев Доолбек акебизде сөз. Келиңиз. Урматтуу Каракөл шаһарынын тургундары, мына баарыбызга белгилүү аз убакыт калды Өмүрбек Токтогуловичтин талапкерлигин ажоолукка Кыргыз мамлекетинде биз көргөзүп отурабыз. Биздин эл бир. Ынтымакта, туруктуулукта жалпы Кыргыз эл менен биригип, ушу Каракөл эли ушу Бабанов Өмүрбек Токтогуловичту колдойт деп ишенемин.
Bunun sebebi bu jigit Kırgızlardan жалпы elge taandı kıran jigitinin biri. Bunun sayası çetkindülükleri var. Janagı жаңын алууга, жаңы түзөмдөргө алып келе турган эриктүү, чечкиндүү жигит. Bir neseni aytıp edeyim, hükümetin başında turganda 208 günün içinde bu sayıs erik 10. yılı özünün Jorgı Sovet'teki deputatlık mandatın Otunbay'a ötkörüp bergen. Bir adam bunday sayısı çetkindülükке bara almaydı. Hükümet bolup turganda bir nese işlerdi tezde çara görüp atkargan. Misalı pasporttu jeke mençikten mamlaketlikке ötkörüp berdi. Al vakta 3 aylap hadi kart pasport almasa bugünkü günü bir cuma 7 gün içinde alır pasporttu. Daha bir nesesi mamlaketlik hafta inspeksiyonu jokka çıkarıp patrolluk suzmadı tüzgen. Keyin bu hafta başlalardı onu alardı teknikalı karavdan ötkörünü jokka çıkargan tuğanlar. Oşonduktan ben oylayımın Karakol yeri жалпы Kırgız elmeden birlikte şu babanıp Ömürbek Toktoğlu için talapkerligin koldayt dep işelemiz sizlerin aldığınızda da. Koldayız mı? Koldayız mı tuğanlar? Koldayız mı? Koldayız mı tuğanlar? Rahmat sizlerine, rahmat. Rahmat Oğulbek Mırza. Eni urmat tuğanlar mınday, özümüzde mınday kalыс karaylı da. Özü men hazır yaşım 39'da, 78'minde, motor 80. Ertemeden sağırla 6'da turam bağımlat. Oşu oyunca geçinde o karan girgenden uykum gelip kalat da. Ana neme belki sorun bayken 60 yaşına çıkmadı. Ana zaryatı oturdu da boldu deme. Oşta 6 yıl gubernatör olup işledi. Buna hükümet olup işledi. Özü Bakıt Törebayev менен Ömürбек Toktoğlu birikkeni bu abdan жақсы görünüş boldu. Elder her türlü bayağı tribalistik көп сөздөр болуp atат. Jaş gelse işke, karı gelse aşka degen Kırgızda жақсы söz var. Hem aksakallar kök çay içip, bayağı koştuklar etmakçı sörüdü, damazında turabı. Kaçanga çeyinemeyim, jaşlarga vakit beriş gerek. Eski maşinege karaganda жаңы maşine жақсы, eski giyimge karaganda жаңы giyim жақсы. Hem sorun bayakendele, aytып atpayba. Hem iştepeden buga çeyin iştese oladile. Ömürбек Toktoğlu aylıkta 10.000 kılam dese, alar 11.000 kılam da odat. Aylık pensiyanı, aylık 25.000 bolot dese, alar 26.000 bolot deydi. Anda siz 100.000 bolot deyip koyarınız, 101.000 kılıp verirsin. Hem hormat tuğanlar, bayağı Kırgızda жақсы söz var. Tüstüden tüngülme degen. Tora mı? Tüstüden tüngülme degen söz var. Prezident bolsa jaraşat da, jaraşpayba. Ya. Ötkönde aravanda konsert verip atsak, bir kız жүгүрүп çıkıp alıp durup ушундай öğünde, bolga betinden ve kolundan öğünde, kolunu tartı öğünde. Biz de koşal jerdelek. Hem жақсы көрген adamdı öğüt de, sulu olsa niye kızına? Tandırda kaldı meni öyle. Jambul eken öyle. Belki pakana boru çeken öyle. Hem hurmatlı oğanlar. Buga çeyin kança şayrılığı ötkürdük. Bu bol oturgan programma. Eseptergen. Kırgızstan halkın 6 milyon halkız. 1 milyonday buna migrant Rusya'da jüret. Karakölden har birinizden uyuңuzдар бар da, uyuңuzдардан sırtqa çıkıp etkendер бар da, to'ra mı? Oşon üçün tuğanlar jaş, energişli, jasay turgan işi var, ayta turgan oyu var. Buna geçe жақында Özbekistan prezidenti gelip dağı, ya очень rad, man sizni tanıyma, Xudo kalası yana gaplaşamiz deb aytdi. Oşunday manida aytdi da. Nazarbayev chaqirdi agadağı, hech köydöylük kılıp atacak. Nazarbayev chaqirıp turgan, teginday bunday deb. Hem tuğanlar, kimdi çakırsa oşon barат da, çakırgan jerge, çakırmagan jerge barba, özüң basıp barma deyip. Oşon üçün çakırgan eken bardı. Alda Kırgızstan'ın gelecek üçün gözlü kişi, jaş, energişli, pozisiyası var, insanlık oldayım dep çakırdı da. Hem hurmat tuğanlar özümüzdörge akıl aytpayбыз. Bu jakta dagы kaloo tilek ayta turgan agalarımız var. Sözdü berip nazire.
Аны эмесе азыр сөз кезеген Койчиев Мамбет мырзага берип койгон уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу жерлештер, урматтуу шайлоочулар. Эгер байкаган болсоңуздар, мен мэрликтен кеткенден бери биринчи жолу элдин алдына чыгып сүйлөп атам. Биринчи жолу сүйлөп атам. Эмнеге чыктым? Мына ушул жерде отурган карысы да, жашы дагы бардыгы Кыргызстан бүгүнкү күнү абдан катуу ооруп атат дегенге каршы сөз айта албайт. Действительно, Кыргызстан бүгін ооруп атат. Жумуш жок, айлык акы аз, пенсия дары-дармекке жетпейт, бала бакча жок. Мектептерде болсо 40-тан 45-тен окуучу окуп атат бир класста. Действительно ооруп атат. Эмне кылыш керек? Вроде бардык бийликтин бутактары бар бизде. Президентибиз да бар, өкмөт да бар, жогорку кеңеш да бар, облустун губернаторлору да бар, соттор да бар, бүттүгү бар. Карап турсаң бардыгы эле аракет кылып аткандай да. А бирок оорудан эч ким айыктыра албай атат. Эмнеге айыктыра албай атат? Ушул боюнча мен сиздер менен өзүмдүн оюмду бөлүштүргөн атам. Адам ооруганда доктор келип дарылардан мурун диагнозун коет. Эгер ошол ооруп аткан адамга көрүнгөн дарыны бере берсек, ал жакшырбайт, может жаман болуп калышы мүмкүн. Биздин Кыргызстанда дагы менин оюмча бир эле оору болуп атат. Бул башкаруу системасындагы башаламандык. Бир эле оору, башкаруу системасындагы башаламандык. Эмне, мына мен мисалы катары бир 2-3 нерсеге токтоп кетейин, эмне болуп атат. 26 жылдын ичинде 28 премьер-министр алмашты деп атабыз. Эмне алмашып атат? Bir жылдын ичинде, даже bir жылга жетпей иштеп атат, эгер 26 жылдын ичинде 28 премьер иштесе. Bir жылдын ичинде премьер-министр эмес, айыл өкмөтүнүн башчысы эч кандай иш кыла албайт. Ошол премьер-министрди, значит, туура эмес дайындап атышат да. Ошол туура эмес дайындаган жогорку кеңештин депутаттары жоопкерчилиги барбы? Эч кандай жоопкерчилиги жок. Bir жылдан кийин жаңы алып келгенде мактайт, жерге суга тийгизбей. Bir жылдан кийин аны шубайт, каралат, жумуштан алат, кийикисин коет. Кантип иштейт андай өкмөт? Өкмөттүн курамы боюнча алайлы. Өкмөттүн курамын көпчүлүк коалиция түзөт. То есть биз кадимки эле койдун жиликтерин бөлгөндөй кылып, министрдин орундарды ошол көпчүлүк коалицияга кирген фракциялар бөлүп алышат. Бул министрди мен алам, бул министрди мен коем, муну мен дайындайм дейт. Ал министр иштей алабы, иштей албайбы, жарайбы, коррупционерби ага карабайт. Ошону бекитишет. Премьер-министр ошол башка фракциянын квотасы менен келген министрге бир да сөз сүйлөй албайт. Эгерде сүйлөй турган болсо, ал фракция көпчүлүк коалициядан чыгам дейт. Чыкса өкмөт тарайт, премьер-министр кетет. То есть премьер-министрдин колу да буту да байлануу, ал иштей албайт. Үчүнчү жагдай. Мына өткөн сазыкта шайлоого катышып, мен Өнүгүү партиясынан жергиликтүү кеңешке шайлоого катыштым. Биз утуп чыктык. Мен мэр болуп дайындалдым. Эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, жогорку кеңеште ошол көпчүлүк коалициянын башында СДПК турат. Жогорку кеңеште Өнүгүү оппозицияда турат. Каракөл шаарында аткаруу бийлигинин башында Өнүгүү турат, СДПК оппозицияда турат. То есть мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, өйдө жактан машинаны түртүп алдыга жылдырайлы десе, жергиликтүү жерден наоборот аркага түртөт. Ошол эле жогорку кеңеште СДПКнын чечимдерин Каракөл шаарындагы СДПКнын депутаттары аркага түртөт. Бул бир эле биздин Каракөлдө эмес. Бул бардык жерде. Мына ошондой эле жагдай Майлуу Суу шаарында болгон. Майлуу Суу шаарында ата журт утуп алган өткөн сазыкта. Ата журттан мэр шайланган. СДПК оппозицияда. Эми бул жерде мындай карап көрсөңүздөр, эгер машинаны өкөө аркасынан түртүп алса, өкөө алдынан түртүп алса, ал тыгылып калган жерден чыкпайт эч качан. Бүгүнкү жагдай, ал өткөн сазыкта айтылды, бүгүнкү жагдай андан да жаман. Мына Каракөл шаарында энергетик деген партиядан шайланган. Энергетик партиянын жогорку жакка байланышы барбы? Жок.
Жалал Абад шаарында бүгүнкү күнгө чейин мэрди шайлай албай атышат. Таш көмүр шаарында бүгүнкү күнгө чейин мэрди шайлай албай атат. То есть Кыргызстан боюнча жагдай ушундай. Анан кантип биз чыгабыз бул туңгуюктан? То есть башкаруу системасында башаламандык болот. Орусча айтканда коллективная безответственность болот. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Мына бир эле суроо, мугалим кечке сабак берди. Үйүнө келгенден кийин ал башка жумушту кылбаш керек да, ага жетиш керек да. Аныкы айлыгы жетпейт. Айлык жетпейт. Ал барып башка жумушту аткарат. Анан кантип анан кийин оңолсун? Биринчи класста мына азыр эгер ата-энелер отурат, мугалимдер отурат. 40тан окуучу бар бир класста. Андан да ашыктары бар. Бийлик билген да муну 7 жыл мурун канча бала төрөлгөнүн билген. Ал жерден кантип билим алат? Бүгүнкү күнү мына өткөндө Бишкекте мен студенттер менен жолугушууну көрүп калдым. Жогорку окуу жайын кызыл диплом менен бүткөн адам окууга кире албай, жумушка тура албай атат. А бизде болсо институт башында өткөндө барат, аягында барат. Ошол адам азыр урушка кармап баарыбызды башкарып атат. Мындайлар көп. Урматтуу шаарыбыздын тургундар, мен мына кыска мөөнөттүн ичинде сиздерге көп нерсени айтып бере албайм. Ушундан чыгыш керек. Эгерде биз азыр ушул жерден бир жерин жарып чыгып кетпесек, барып такалабыз. Мындан да жаман жакка барабыз. Өмүрбек Токтогуловичтун программасында 1-класстын окуучусу түшүнө турган болуп жазып турат. 2 эсе көбөйтөм, 3 эсе көбөйтөм, кай жактан алып көбөйтөт, кантип көбөйтөт, бүттүгү жазылып турат. Ошондуктан мен ойлойт элем, мен сиздерден даже суранып кетет элем, өтүнүп кетет элем. Келечектеги муундар үчүн биз өзүбүз уже улуу муундарга кирип калдык. Жаштар үчүн, ушу жаштардын келечеги үчүн ушул шайлоодо сөзсүз түрдө колдошубуз керек. Эгерде мында адашсак, анда таптакыр оңолбой калышыбыз мүмкүн. Рахмат сиздерге. Сизге да чоң рахмат айталы. Мынакей өзүңүздөр байкагандай жалгыз бардык программасы эсептелинген, өтүр чекитине чейин эсептелинген, качан кандай нерсе болору дагы аныкталып калган экен. Бул жалгыз ушундай четкая программа деп атпайсызбы Бабановдуку? Бул нерсеге жакшылап көңүл бөлүүгө чакыралы. Ал эми атаандаштарыбыз, мисалы үчүн Талант байке тамашалап бул жерде айтып аткан Сооронбай акем ушунчалык жакшы адам дейт. Бирок анын программаң кандай деп сураса, ал айтып атат дейт. Менин программам жүрөгүмдө, анан мээмде деп айтыптыр да. Эми ушундай кантип программа болсун, кыргыздар, туурабы? Кыргызстандыктар ойлонолу. А Борончу айка айтып атат, кийинчерээк ошону угуп калып, бир аз ойлонгон окшойт. Тиги Бабанов эмне кылса, мен дагы ошондой кыла алам деп айтып атат дейт программасындачы. Ошондуктан ойлонолу, ар бир кыргызстандыктын тагдыры, Кыргызстаныбыздын келечеги биздин колдо. Мынакей өзүңүздөр жакшы байкадыңыздар болуш керек. Буга чейин көптөгөн ажоолор болгон, кандай иштегенин, кайсынысын каяка кетиргенбиз. Кыргызстан демократиялуу өлкө. Кыргызстандыктардын ар биринин мүмкүнчүлүгү колуна келип атат. Татыктуусун тандап алганга. Андыктан көз жумбайлы деп кайрылгым келип атат мен ар бир кыргызстандыкка. Татындыктуусун тандап алууга мүмкүнчүлүк келип жетти. Араңыздардан айымдар дагы чыгып сөз алып аткан кези азыр ушул жерде Кулжыгачева Махабат эжекебиз дагы Каракөлдүн ак маңдай айымдардын атынан сөз сүйлөйм деп атат. Келиңиз эжеке. Урматтуу Каракөл шаарынын тургундары, урматтуу шаарыбыздын шайлоочулары, сиздерди ак илечек энелер, ак жоолукчан жеңелер, сиңдилер жана өзүмдүн атыман ушул биздин шаарыбызга келип отурган Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Өмүрбек Токтогулович Бабановдун келиши менен куттуктайм. Жогоруда көп убакыт алып коюшту. Ошого байланыштуу мен айтайын дегеним, ушул аял заты катары, эне катары, ушул биздин шаарыбыздын аялдары, аял заты бардыгы, жаштар, ушул Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Өмүрбек Токтогулович Бабановдун Алдыга жол деген программасын колдойт деп мен ишенем сиздерге. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, мен дагы бир жолу айтып кетейин. Биздин келечегибиз, Кыргызстандын келечеги, ошонун ичинде Каракөл шаарынын келечеги ушул Алдыга жол деген программада көрүнүп турат. Ошондуктан биздин талапкерибиздин номери 6 буйруса
15 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Өмүрбек Токтогулович Бабановду колдойбузбу? Урматтуу каракөлдүктөр. Рахмат сиздерге. Мен ойлойм 15-inde биз жеңишке жетебиз. Чоң рахмат Махабат эжеке. Мынакей элибиз агылып келатат. Бабановдун программасын көрөйүн деп. Мынакей бул жака өтүп бергилечи, баарыңыздар сураналы. Жамгыр тийбеген ушул жака өтүп бериңиздер. Келиңиздер. Карапайым кыргыз элибиз өтүп бериңиздер. Ал эми биз жогоруда айттык, Бабановду жаштар колдоп атат деп. Мынакей азыр сиздердин алдыңыздардан дагы жаштардын атынан Ажоо экен аты дагы. Султаналиев Ажоого сөз кезегин берип койсок. Ассаламу алейкум, урматтуу Каракөл элим, урматтуу аксакалдар, ата-энелер, эже карындаштар. Ошондон менен бирге мына келечек жаштардын колунда дейт. Буюрса Каракөл шаарын эл эле эмес, бүтүндөй Кыргызстандын эли жана жаштары бүгүнкү президентке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоп атканын баарыбыз ачык айкын көрүп атабыз. Көрүп атабызбы? Бул биринчиден. Экинчиден, эмне үчүн жаштар Өмүрбек Токтогулович Бабановго бекем күч болуп туруп беришибиз керек. Себеби дегенде биздин тарыхты карай турган болсок, биздин мамлекет эгемендикке жеткенден бери элдин баардыгы бир добуш менен Аскар Акаевичти, Алга Кыргызстанды колдоп бердик беле? Колдоп бергенбиз. Кийин Ак Жол партиясы Курманбек Салиевичти колдоп бердик, аны колдоп бердик. Адан кийин Алмазбек Атамбаевдин саясаттын стабилдүүлүгү үчүн деп СДПК партиясын колдоп берген, бул жалпы Кыргызстандын эли болгон. Бирок тарых бизге көргөздү. Эгерде суу бир жерде тура турган болсо, ал саз болуп сасышы мүмкүн. Ошондуктан биздин улуу элибиздин каада салтына ылайык демократиясы жолу менен мындан кийинки президент, жаңы президент керек бизге. Жаңы партиядагы, жаңы лидер, саясий деңгээлдеги өзүнүн орду бар. Ошондон тышкары ишкерлик деңгээлин эң мыкты өздөштүрүп, жада калса ар бир кыргыз жаштарына үлгү боло турган биздин агабыз бүгүн алдыбызга келип отурат. Давайте баардыгыбыз жапатырмак Өмүрбек Токтогуловичту колдойлу. Ал бизге Кыргызстанды өзүнүн саясий жана өзүнүн ишкерлик өнөрү менен Кыргызстанды өзүнүн колундай кылып, өзүнүкүндөй кылып өстүрүп, өнүктүрүп, ар бир кыргызстандыкты эл кара же дүйнө жүзүнө жар сала турган кыргыз улуу күчүн экономикалык прорыв кылайлы. Урматтуу элим, акырында айтар сөзүбүз, биз бул тарапкер жакшы, бул талапкер жаман деп эч кимди сыныга турган адамдардан эмес элим. Бул нерсени саясатчылар ар кандай жол менен бурмалап, ар кайсы нерселерди кылып келатат. Бирок биздин Каракөл шаарынын эли стабилдүүлүгү үчүн деген тынч жашаган энергетиктердин, интеллектуалдардын, жаштардын шаары. Ошондуктан мен Каракөл шаарыма бир эле ушу алдыга жол деген программаны окуу менен көп нерсени өздөрү түшүнөт деп ишенем. Урматтуу жаштар, урматтуу элим, айтар акыркы сөзүбүз Өмүрбек Токтогулович Бабановго эмне үчүн биз ишенип атабыз? Себеп дегенде бул жеке жалгыз башы менен өзүнүн бүгүнкү деңгээлине жетип, өзү үлгүлүү президент боло алат деген деңгээлге көргөзгөн. Эмне үчүн башка элдер Өмүрбек Бабановду алыстан таанып сыйлашат, биз өзүбүздүн ушундай адамдарды алдыга колдоп кете албайбыз. Давайте бизге жетиленбеген, күчтүү, амбициялдуу, мыкты президент керек. Бүгүнкү күндө Өмүрбек Токтогулович президентке кетсе, ошол менен бирге Бакыт Эргешевич Төрөбаевди премьерликке деп ат салышып атабыз. Баардыгыңыздар колдоп берсеңиздер, 6 жыл бою жаңы кадам таштап, жаңы программа менен келебиз. Шайлоо артынан шайлоо болуп, биз үчүн шайлоо жөнөкөй эле бир көрүнүшкө ээ болуп калган, бирок Кыргызстандын келечеги чечиле турган кадамда турабыз. Алдыга келечекти карай, бийиктикке карай жол ачайлы. Урматтуу элим, ар бир добуш бул үзүлбөгөн үмүт. Бирөөлөр айтат, ар бир добушту админ ресурс менен, акча менен алабыз деп. Бирок мен ишенем, Каракөл эли өзүнүн добушун акчага дагы, админ ресурска дагы эчтеке алдырмастан өзүнүн добушун Өмүрбек Токтогулович Бабановго берип коет деп сиздерден суранабыз, ишенебиз. Баардыгыңыздарга рахмат. Келечекте улуу кыргыз дөөлөтүн кура турган командабыз чогулуп, жалгыз жапатырмак биригип Өмүрбек Токтогуловичке жол берейли. Сынап көрөйлү. Рахмат сизге. Ажом Бабанов болсун деди. Кошуласыздарбы?
Ал эми билесиздерби, Бабановду бир гана ажоолор тандабастан, ажоолор добуш бербестен Жээнбековдор дагы бизди колдоп атат. Ишенесиздерби? Бул жакта Жээнбеков Мирлан деген сиздердин сыймыктуу дагы мырзаңыздар келген экен. Сөз кезегин берели. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, урматтуу апалар, жалпы шаарыбыздын тургундары. Эң негизгиси, жана Мамбет Ишарович айткандай, көптөн бери биз элдин алдына чыга элекпиз, амандашып алайлы. Эң биринчи айткым келет, сиздерди, бизди, жалпы ушул ааламды жараткан Кудайга эң биринчи мактоолор болсун. Анын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Баарыбызга ушундай бүгүн дагы бир жарык таң, жаңы күн бергендигине. Анан эми саясатты айткым келди. Дерлик биз 25 жыл ичиндеги башыбыздан өткөргөн жашоону биз 90-жылы 1-класска барган бала болчук. Мына бүгүнкү күнгө чейин биз жакшылык бир алдыга кадам жылганын көргөн жокпуз. Мен жалпылап айтып атам, бирөөнү жамандап же бирөөнү бир каралагым келбейт. Сөзүмдү кыска айткым келет. Мен Өмүрбек Токтогуловичтин буга чейинки кылган кадамдары менен мындай тыкыр байланышып, ошол нерсени мен өзүм көзүм жеткенинен бүгүнкү күндө ушул сиздердин алдыңыздарга чыгып олтурам. Эң негизгиси, мына алдыга карай жолдо так жазылып турат. 6 жылдын ичинде 10 өнүккөн мамлекеттердин катарына Кудай буйруса кошулабыз деп. Буну кээ бир адамдар жомок катары көрүп атат. Жок. Менин именно ушул жерден Өмүрбек Токтогулович менен пикирим бир келди. Себеп дегенде, бул киши 7 ай өкмөт башчы болуп иштеп туруп, Кыргызстандын чыныгы өзүнүн ресурсун көрүп калган адам. Ошого көзү жеткенинен айтып атат. Дагы баягы аша чаап, Ишенбай Айтбаев айтат дагычы, андан дагы эрте, андан дагы күчтүү мамлекеттердин арасына киргизсе болот, биздин Кыргызстандын жалпы табигый ресурстары менен, жана башка дагы геополитикалык дагы ресурстары менен. Мен ойлойм, жаш, энергичный, ою таза, тунук, жана бизнес чөйрөсүн ушул күнгө чейин майын чыгарган, демек Кыргыз мамлекетине бүгүнкү күндө жакшы бир топ менеджер керек болчу. Мына Кудай берип, бүгүнкү күндө кандидат болуп чыгып олтурат. Мен Каракөлдүн элине ишенем, Кудай буйруса, бардыгыңыздарга толук эле ишеним артып, өзүмдүн жеке тандоом Өмүрбек Токтогулович Бабанов болгондугун дагы бир жолу элдин алдына чыгып айтып коюуну туура көрдүм. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат сизге дагы. Ардактуу каракөлдүктөр, бир жакшы кабар айталы деп атабыз. Мынакей көз карандысыз эксперттердин сурамчылоосу боюнча Кыргызстандын 65% Бабановду колдоп экен. Караңыздарчы. Буюрса, каракөлдүктөр дагы колдосо, биз 100% добуш менен Бабановду президент кылып алчудай болуп турабыз. Андыктан ойлонуп туруп добуш бересиздер деп терең ишенебиз. Азыр болсо сөз кезегин Молдоөмүров Толкун мырзага берип койсок. Ассаламу алейкум, урматтуу каракөлдүктөр. Мына бардыгын угуп жатасыздар, көрүп жатасыздар. Биздин эл абдан сабаттуу эл. Бардыгыңыздар окуйсуздар. Азыркы биздин мамлекетте болуп жаткан өзгөрүүнү бардыгыбыз күтүп жатса керек. Мен Өмүрбек Токтогуловичту 2010-жылдан бери билем. Биринчилерден болуп аттанып, ошол убакта Республика партиясын түзүп, ушул жерде Каракөлдөн биз биринчилерден болуп ошону баштадык эле. Мына ошондогу күчтү карасаңыздар, азыр Республика партиясынан 4 партия бөлүнүп, ошол 4 партиянын өкүлү кыйын жигиттерди, кыргыздын жигиттерин тандаганын, кадрларды тандай алгандыгын ошондо эле далилдеген экен. Мына жогорку кеңешти карасаңыздар, азыр 4 партиянын өкүлү Республика партиясынан отурат. Эми калган жактарын Кудайга шүгүр айтып атат, көрүп атасыздар. Мен ойлойм, Кыргызстанга өзгөрүүчү мезгил келди. Алдыга жыла турган мезгил келди элим. Жок дегенде ушул убада берип атканыбыздын, алдыга коюп аткан пландардын 80% аткарып күндө дагы биздин мамлекет канчага жыларын бардыгыбыз сезип турабыз. Бир жерде калбайлык, бир жерде токтобойлук, алдыны көздөй жылалы деген программа менен чыгып атат. Ошол 5 кадамдын программаны жакшылап көрүп турсаңыздар, бул биздин Кыргызстандын толук жетишкендиги болот. Бизде бардыгы бар, мүмкүнчүлүк бар, уюштуруучулук, менеджерлик мамлекетибизде жетишпейт. Мен ойлойм, урматтуу каракөлдүктөр, биз толугубуз менен ушул жерде отурган туугандар, келбей калгандарды да билесиздер эмне себептен келбей калган. Ошолордун бардыгына жеткирип, биз Өмүрбек Токтогуловичту колдоп беребиз деп ишенем. Алдыга карай жол.
Рахмат сизге дагы. Ал эми азыр сөздүн кезеги жогоруда күткөндөй эле Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Бабанов Өмүрбек Токтогуловичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу алтындай элим. Чоң рахмат. Ушул жамгырга карабай, эч кимден коркпой. Эч кимден коркпой. Ушу менен жолугушууга келгениңиздерге чоң рахмат. Мамлекетти өзгөртө турган ушул силерсиңер, Кудай кааласа. Силер өзгөртөңүздөр мамлекетти. Эч качан коркок адамдар өзгөрткөн эмес. Кызматым жоготом деп. Ошол бирөө коркутуп атса, бияка барбагыла, Бабановдун программасын укпагыла дегендер мамлекетибизди жыргатабы, урматтуу элим? Жыргатабы? Мен мына бул жерде турсам, азыр менин бул жерде колдоочуларым айтып атат. Бул жерде бардык карапайым калк эле катышып атат. Бардык чиновниктерди чыгарбай иште кармай отурат дейт. Мен ошон үчүн бардык ошо Каракөл шаарындагы чиновниктерге кайрылып келет элем. Келгиле, 15 октябрда ушу силерди чиновниктер деп туруп, мага жолугушууга жибербей атса, мени колдоп бергиле. Мен силерди ушундай кылып туруп мажбурлабай, саясий ар кандай иштерге жумшабай, эч бир адамды, кызматтагы иштеп аткан адамдарды эч бирөөнү кыйнабай. Мына бүгүнкү мамлекетибиздин абалы ушундай, урматтуу элим. Мынакай Каракөл шаары энергетиканын мындайча айтканда түптөгөн шаары болот. Түптөгөн шаары болот. Бул жерде карасам мындайча айтканда сиздерде майрам экен да. Мен буякта Толкун байкемен сурадым. Толкун байке, сиздерде майрам десе, эми биз шаарлыкпыз деп атпайбы? Биз шаарлыкпыз дейт. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай кааласа, чыныгы шаар кылабыз Каракөл шаарыбызды. Чыныгы шаар кылабыз. Мына бу жерде өзгөчө жаштарыбыз отурат. Жаш, муундаш, замандаштарым катышып атат. Ийнилерим, карындаштарым катышып атат. Мына шаардагы маселелерге токтоп кетсек, мынакей Камбар ата 2 боюнча мен болсо премьер-министринде келгем ошондо. Келип туруп ошо токтоп калган ишкананы атайын көрүп, жүргүзөбүз деп туруп, баардык тараптан каражатты карап, издеп салайын деп атканда, мына кызматтан кеттим. Ошодон кийин 4 жыл өттү. Баягы Камбар ата 2биз алиге чейин иштебей турат. Биз болсо кышында энергетика жетпейт деп Казакстандан энергетиканы сатып алып атабыз. Жаныбызда мына Камбар ата 2ге 100 миллион эле акча керек экен. Ошону жүргүзүп алсак, толук кандуу элибиз камсыз болот эле да. Урматтуу элим. Мына Каракөл шаарында 8 мектеп, 276 мугалим, 4,5 миң окуучу окуйт экен. Окуучу окуйт экен. Жана алдыбызда айтып кеткен баяндамачы айтып кетпеди? Мынакей 40 орундан балдарыбыз окуп атат, 45 орундан окуп атат деп туруп. Урматтуу шаардыктар, урматтуу кыргызстандыктар, мына 15 октябрда Алла Таалам ар бирөөбүзгө мүмкүнчүлүк берди. Алла Таалам себепкер болот. Сунуш Алла Тааламдын негизги каалоосу менен мына элибизде чоң тандоодун алдында турабыз. Келгиле, мына колуңарда бийлик. Колуңарда бийлик. Силер болсо келип туруп бир шайлоо менен мамлекетибиздин тагдырын чечсеңер болот. Мен эч качан түшүнбөйм, жана бул жерде отурган бир да адам айта албайт болуш керек. Эмнеге биз эски жол менен барышыбыз керек? Эмне бизди эски жол унандыра алабы? Адам эч качан баласына эски кийим алып бербейт. Колунда болсо, арзан болсо да жаңы кийим алып берет. А эмнеге биз эски жолду тандашыбыз керек? Адам эч качан былтыркы алманы тандабайт, быйылкы алманы тандайт. А эмнеге биз болсо мамлекетибизге кайдыгер карашыбыз керек? Урматтуу элим. Мына алдыңарда жаңгыр жаап атканда гезит окуп атасыңар. Менин программам бар. Эртең күнү президент болуп шайланып келгенде мен ойлонуп отурбайм. Эмне иш кылыш керек? Кимди кайсы жерге апарышым керек? Бирөөдөн акыл сурап отурбайм. Менин баскан тажрыйбам бар. Иштеген ишим бар. Колуңарга карматкан адам бар. Мен ойлойм, мамлекеттин башчысы болом деген адам алдыңарга өзүнүн жасай турган ишин айтыш керек. Бир эле мен жердешмин, бир эле мен 5 жолу намазга жыгылам, ымандуулук керек деп.
мен айтат элем, урматтуу элим. Мен да Аллага ишенем. Мен да жума намазга барам. Бирок телевидение фотоаппаратты ээрчип жүрбөйм. Аны элдин алына ошол үчүн добуш бер деп алдыңарга чыкпайм. Мен сиздерге айтып атам, урматтуу элим. Сунуштуп атам. Башка көз карашты, дүйнө жүзүндөгү болгон өзгөрүүлөрдү сунуштуп атам. 76 миллион халкы бар Францияда. Европанын борборунда жайгашкан Францияда 37 жаштагы жаш президентти Макронду шайлап алды. 37 жаштагы Макронду шайлап алды. Мынакей бөлүнүп талкаланып аткан Россияда да 47 жашында Путин келди. Кудай буйруса Кыргызстаныбызда да мен ишенем. 15 октябрда элим Бабанов деп туруп 47 жаштагы президенттин шайлайт деп ишенем. Кудай буйруса. Мына мамлекеттик телеканалда көрүп атасыңар. Түнү күнү мени каралып атат. Түнү күнү каралып атат. Билесиңерби эмне себептен каралып атат? Бир эле себеп. Алар силерден коркот. Элдин колдоосунан коркот. Элдин колдоосунан коркот. Себеп дегенде Бабанов келсе, жемкорлорду кетирет. Бабанов келсе, ал болсо мамлекетибизди 156 турган орундан тез өнүгүп жаткан 6 жылдын ичинде ол мамлекеттердин катарына кошом, урматтуу элим. Мен сөз берем. Менин берген убадам менен башка адам меникин көчүрүп алып убада берген асман менен жердей. Асман менен жердей. Эч бир адам айта албайт, Бабанов убадасын аткарган жок деп туруп. Парламентке да чыкканда биздин партиябыздын өзгөчөлүгү биз аныкталган, такталган программаны айтып чыкканбыз. Мына араңардан азыр сурасам, 2010 жылы берген убаданы айта аласыңар. 2015 жылы берген убаданы айта аласыңар. Мына азыр да президенттикке талапкер болуп чыгып атам мен. Ар бирөөңөр айта аласыңар, Бабановдун программасы кандай экен деп туруп. А башка талапкердин программасын айтып берилечи, мына өзүңөр бири-бириңерге айтып кылачы. Анын программасы кандай? Бир эле көчтү улайм, Кудай буйруса, Кудай кааласа деп туруп. Туура Аллага ишенип, биз болсо бирок өзүбүз аракет жасашыбыз керек эле. Аракет жасашыбыз керек. 2 жумадан аз күн калды. 2 жумадан аз күн калды. Міне балдарыңар бала бакчага барып туруп болбогон билим алганы силерди ынандырабы, урматтуу элим? Міне бала бакчага барганда акча бербейсиңерби? Мектепке барганда балдарыбыз жыргабаган билимди алган силерди ынандырабы? Жаштарыбыз, урматтуу жаштарым, тике тургула ордуңардан. Жумушсуздук аралап кетти. Жумушсуздук жүрөсүңөр ар бир жерде тентип. Силерди ынандырабы ошол? Ынандырабы силерди ошол? Келгиле, колдоп бергиле мени. Кудай буйруса, президент болуп шайланганда мына бул жерде жаштарым турат. Мен силерге шарт түзүп берем. Кайра иштечи ишкана курам десеңер, жеке бекер жерди аласыңар. Электр энергияны алып келип, асфальт салып беребиз. 6%-дан ашпаган 7 жылдык мөөнөткө кредит аласыңар 3 жылдык каникул менен. 1 миң, 10 миң сом, 20 миң сом эмес. Ай сайын 200, 300, 1 миллион сомдон пайда табасыңар. Өзүңөр байысыңар, элимди да байытасыңар, урматтуу жаштарым. Бирөөгө ээрчибегиле. Жалган кара пиарга ишенбегиле. Мен эч качан улутчу болгон эмесмин. Өзбек менен Кыргыздын арасында болгон ошо окуясында бир да тиешем жок, силер жакшы билесиңер. Бир да тиешем жок. Ошол эле 10 адырга барып сүйлөгөн сөзүмдү ортосунан жулуп алып туруп, элибизге көрсөтүп атат. Элибиздин башын маң кылып атат. Эмнеге антип айтпашым керек мен? Түндө келип милиционерлер коркутуп атса, жайга чыкпа деп атса аларды, келип туруп биздин илген немелерди, билбордтарды илгизбей атса, эртең менен келип чогулайын деп атса, бүгүнкү мына шаарыңарда кылып туруп, чиновниктерди барбагыла, мугалимдерди катышпагыла деп коркутуп атса, мен бир эле оң адырга эмес, Каракөлдүн тургундарына да кайрылып кетем. Чөгөлөп жашаганча тике туруп өлгөн жакшы. Бул улуу кыргыз элибиздин сөзү. Улуу кыргыз элибиздин сөзү бул. Эмнеси туура эмес? Бу жерде. Міне мен болсо бирөө менен бирөөлүк кагыштырайын деп айттымбы? Мен эч качан антип айтпайм. Себеп дегенде мен билем. Ал болсо башы жок, иши кара,
Колунан эч нерсе келбеген адамдар гана ошондой сөздөрдү айта алат. Бири-бири менен кагыштырып туруп. Колдорунан каралагандан башка эч нерсе келбейт. Адайын топ-топ адамдарды неметип алып туруп WhatsApp менен жөнөтүп атат. 15-и бүтөт. Мына 2 жума калды. Кудай буйруса мына күрөшүп 15-и бүтөт. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Мен ойлойм 15-инен кийин Кудай каласа, мен ишенем элим шайлап берет. Бирок башкача чечим болсо, элим өкүнүп калбагыла. Өкүнүп калбагыла элим. Ушу Бабанов айтты эле, чыркырады эле. Ушулар мынакей кара пиарды өткүзүп алып турушулар эмне кылып атат деп туруп өкүнүп калбагыла, урматтуу элим. Міне бізде бүгінгі күндө бандиттер Бабановду колдоп жүрөбү. Криминалдар міне Бабановду колдоп жүрөбү. Бүгүнкү күндө биздин штабты коркутуп аткан криминалдар жүгүрүп жүргөн бир талапкерге жүгүрүп жүрбөйбү, колдоп атпайбы? Бүгүнкү күндө міне укук коргоо органдар Бабановду колдоп жүрөбү. Бүгүнкү күндө міне мэр, аким, губернаторлор Бабановду колдоп жүрөбү. Міне элибиздин көзү сокурбу же кулагы укпайбы? Көрүп атпайсыңарбы, урматтуу элим? Ким кимди колдоп атканын? Амне алар мыйзамды жүрүп атабы? Міне ошол эле мэр, ошол эле губернатор, алар мыйзамды бузуп атат да. Алар мыйзамды бузуп атат да. Шайлоо мыйзамдын негизинде, алар 3 жылга кезиш керек. Кимге арызданабыз? Бири-бирине арызданабызбы? Канакей калыстык, кана адилеттүүлүк, урматтуу элим. Кага кайрыласыңар, сотко барасыңар, прокурорго барасыңар, кимге барып арызыңар жазасыңар. Бир гана мүмкүнчүлүк бар элим. Бир гана мүмкүнчүлүк бар. Мен дагы да болсо кайрылып кетем. Коркпогула эчеседен, корко турган убакыттан, учурдан өтүп кеттик биз. Азыр карапайым калкымдын колунда бийлик. Ар бир тууганыңарга телефон чалгыла, чыркырап күйгүлө. Жашоону өзгөртүшүбүз керек. Мамлекетибизди сактап, биримдикти күчөтүп, элибизди бир муштумга жыйнап туруп биз алдыга чоң секирик жасашыбыз керек. Дүйнө жүзүн мисал келтирбей, дүйнө жүзү Кыргызстаныбызды мисал келтириш керек. Дүйнө жүзүндө технологияларды мындай телефон катары көтөрүп жүрбөй, Кыргызстаныбызда ошондой телефондор болуш керек. Фабрика, заводдор болуш керек. Жаштарыбыз Россия, Казакстанда тентип жүрбөй. Жаштарыбыз Кудай буйруса Кыргызстаныбызга кайтып келиш керек, урматтуу элим. Мен алдыбызга мынакей алдыбызга өтө амбициялык максаттарды коюп атам. Элестетип көрсөңөр, Кудай буйруса, мына Кыргызстаныбыз 6 жылдын ичинде эң коррупцияга жок мамлекеттердин катарына кошулса, ушул үчүн күрөшсөк болот да, урматтуу элим, апаларым, карындаштарым. Эч кимге акча бербей, тапкан акчаңар чөнтөгүңөргө калса, ушундай өзгөрүү керек да бизге. Же кереги жок мындай өзгөрүү? Керек да ушундай өзгөрүү. Мына бул жерде апаларым отурат, пенсионер, аталарым отурат. Тиги радиодон угуп атат байкуш мугалимдерибиз, врачтарыбыз, ФАПтагы иштеген медайымдарыбыз. Мынакей пособиясы болбогон пособия алган жаштарыбыз бул жерде жүрөт. Калганы байкуш ошол жерде иш орундарда отурат. Кудай буйруса президент болуп келгенде, мен ушу айлык акыларды, пособияларды экезе көтөрүп берем мен. Сөз түрдө көтөрүп берем. Бүгүнкү күндө мени каралап аткандар, мени атайын жамандап, ар кандай жанагы WhatsApp рассылкаларды кылып аткандар, булар жемкорлор. Алар коркот, Бабанов келсе алардын ордун тазаланат деп, урматтуу элим. Мен бүгүнкү күндө бир талапкер менен күрөшүп аткан жокмун. Мен коррупционер, жемкорлор менен күрөшүп атам. Ошон үчүн жарыма туруп колдоп бергиле, күчтөп бергиле, алдыга сүрөп бергиле. Менин колуман келет, мен чечкиндүү адаммын. Мен тез чечим кабыл алам. Жана билем кандай туура болот деп туруп. Премьер-министр болуп турган кезинде көп бир топ өзгөрүүлөр болду. Ал өзгөрүүлөр алиге чейин мына силерге жардам берип иштеп атат. Ошол эле жана техосмотр, ишеним кат бүгүнгө чейин иштеп атпайбы, урматтуу элим? Туурабы?
Бабанов кеткенден кийин ГАИнин баары кайра жолго чыкты. Мен айткам, коопсуз өлкө, коопсуз мамлекет болот деп туруп. Кудай кааласа президент болуп шайланып келгенден кийин сөзсүз түрдө бардык мамлекетибизде коопсуз өлкө деген программаны киргизебиз. Жолдо ГАИлер жок болот. Эркин жүрөсүңөр. Милиция кыйнабайт, силерди чыныгы коргойт, урматтуу элем. Ошол эле милицияларга, мына биздин коопсуздукту камсыз кылып аткан милицияларыбызга мен билем, ошол жерде сержант, офицерлер да жүрөгү өзгөрүүнү каалап атат. Жүрөгү өзгөрүүнү, булар деле биздин жараныбыз. Міне ошол эле байкуш милиционер балам бала бакчага барып туруп 3 тилдүү болсун, англисче үйрөсүн деп каалабайт дейсизби? Мен ишенем, булардын жүрөгү да биз тарапты уруп атат. Кудай кааласа президент болуп шайланып келгенде булардын айлык акысы 15-20 миң болбойт. 10 миң болбойт. 50 миң кылабыз, 60 миң кылабыз. Булар пара албайт, силерди коргойт. Ошондой керек, урматтуу милиционерлер. Мен азыр угуп атам, милиционерлерди бир жанагы шайлоо участогуна жазып атат. Бардыңар барып туруп бир добуш бересиңер деп туруп. Туура, бир добуш берилет. Мени колдогула бабам. Мен өзгөртүп берем сени жашооңду. Мен болсо эч качан мына бардык жерде айтып атам. Бардык мамлекет кызматкерлерди, өзгөчө укук коргоо органдарынын өкүлдөрүн саясатка колдонбойт. Алар бир гана өзүнүн укугун коргойт. Ошондо гана Кыргызстан өсөнүгөт. Ошондой өзгөрүү керек, урматтуу элим. Эмне себептен мына өзүңөр көрүп атасыңар. Ошол эле Өзбекстанга урматтуу Мирзиёев келди. Мына мен азыр маалымат алып атам. Азыр тактап атам. Америкага барганда ал киши мындайча айтканда чакырылган тамак деп коет. Атайын өзү чакыртып ошол жерде контракттарды түзүптүр. 37 миллиард долларга контракттарды түзүптүр. 37 миллиард доллар. Кандай өзгөрүүлөрдү мамлекетине алып келейин деп атат ал киши. 5 жолу Казакстанга учуп, мамлекетибизге учуп, биздин мамлекетке учуп, мына чек араны ачууга бардык жардам берип атат. Эми Кудайым колдоп, силер колдоп берсеңер, ушу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен 26 жыл болбогондой чыныгы достчулук мамиле түзөбүз. Чек араларды ачабыз. Ошол эле байкуш кыргызын бар ошол жерде соода саттыкты жүгү өткүзөт. Ошол жерде бардык биздин мына жарандарыбыз барып алып туруп иш жасайт. Мында Өзбекстандын 30 миллион калкы болсо, биз үчүн чоң базар керек да, туурабы? Дары түшүп, бери түшкөндө эмне өзгөрөт биздин элибизде? Ошондо жумуш орундарды түзүп, мамлекетибизде сөзсүз түрдө энергетикасыз бир да ишкана жылбайт. Энергетикасыз бир да ишкана жылбайт. Мен айткан олуттуу реформаларды иш жүзүнө ашырганда бирден бир мынакей Токтоол менен Каракөл шаарынан башталат. ГЭСтер курулуп баштайт. Нарын гидрострой мамлекеттик ишкана толук кандуу иштей баштайт, урматтуу Каракөл шаарында. Силер иштейсиңер ошол жерде. Мен болсо бул жерде келе атканда сурадым салык жөнүндө. Кандай жергиликтүү жерге салык түшөт деп. Бүгүнкү күндө подоходный налогдон башка эч нерсе түшпөйт экен. Урматтуу Каракөлдүктөр, мына бул жерде ГЭСибиз турат, туурабы? Иштеп аткан кез. Электр энергияны сатып атат. Баягыда налог с продаж деген бар болчу. Ошонун негизинде Каракөл шаарына 30 миллион сом түшкөн экен. 30 миллион сом. Бул шаар үчүн өтө чоң. Ошон үчүн мен болсо ошол салыктарды атайын ушу ар бир жерде Каракөлдө мисалы электр станциялар болсо, тиги башка жерде тоо кени болсо, биз сөз түрдө ошо жергиликтүү жашап аткан аймактарда ошонун элине сөзсүз түрдө оборотунан 1% акчаны түшүрөбүз биз. Каракөл шаары бай, жумуш орундар түзүлөт. Ошондой өзгөрүүлөр керек силерге. Мына бүгүнкү күндө Каракөл шаарында бир топ жаштарыбыз сыртта жүрөт. Мен айтып атам, урматтуу элим, ар бир сыртта жүргөн жарандарга биз кош жарандыкты беребиз. Жанагы Россиялык, Казакстандык паспортун бекитпейт. Алар болсо мыйзамдуу түрдө мүмкүнчүлүк алат. Шаарга сайланганга
депутат болгонго жогорку кеңешке. Алардын ошо сыртта жүргөн балдарына биз Кыргызстандын жарандыгын беребиз. Ошондо өзгөрүү керек да бизге, туурабы? Ошондо өзгөрүү керек да. Мына бул жерде мынакей жаштарыбыз туру, апаларыбыз туру. 6 жыл бир заматта өтөт. Көздү бир ирмегинде өтөт. Кечөөнү эле мына Алмаз Шаршенович Атамбаевди шайлап атканбыз. Кечөөнү эле. Мына ал киши эми кетип атат. Азыр жаңы президент келейин деп турат. Ошол 6 жылдын ичинде мен айткан өзгөрүүлөр болсо, ошол үчүн күрөшсөк болот да, урматтуу элим. Анан кийин жок деп эле шалбырап калдырап кетесек эмне өзгөрөт? Эмне өзгөрөт? Эмне өзгөрөт? Бир эле мындай кой тууганым иштеп атыптыр, жумуштан кетип калбасын деп туруп, кой тиги министр келип бизди күтүп атат деп аны карап турбай, келгиле. Улуу ата бабаларыбыз үмүт кылып келген, намыска көтөргөн, келгиле өзгөртөлү, урматтуу элим. Өзгөртүп Кыргызстаныбызды улуу кыргыз мамлекети куралы. Мен ишенем, өзгөрүү болот. 20 жылдан кийин эмес, 15-инен кийин. Мен элиме ишенем. Мен журтума ишенем. Мени колдоочуларга ишенем. Өзгөрүү келди. Болсо өзгөрүү үйүбүзгө келет, Кудай буйруса. Мен сөз берем. Рахмат. Рахмат. Çok rahmat. Бул жерде мага атайын суроолорду берген экен, ошо суроолордун баарына жооп бердим. Балким суроолоруңуздар болсо бериңиздер, мен суроолоруңузга жооп берейин. Атайын дайындалган адамдар болсо да чыгып берсин. Кача турган эчисе жок. Айтып беребиз суроолоруңузга. Бул жерде айтып атат, мигранттардын баардыгын чакырып туруп, аларды жумуш орун таап бересизби дейт. Айлыктарын көтөрүп дейт. Урматтуу элим, сөз түрдө мен жана жаштарыма айтып кетпедимби? Алар жумуш орундарды түзүп, ким кайра иштөөчү ишкана курам десе, ар бир райондо, ар бир областта технопарктар болот. Технопарк деген бул эмне? Атайын бөлүнгөн жерлер. Ал жерлер атайын ошол жерге энергетика, асфальт салынат. Ошо ким ишкана курам десе бекер берилет. Бул өзгөрүүлөрдү Бабанов ойлоп тапкан жок. Велосипедти ойлоп таппай эле өнүккөн мамлекеттердин жасап аткан иши. Мен ойлойм, ошол Кудай буйруса мынакей 15-октябрда шайланып, мен болсо жумуш орунга ээ болом деп туруп колдоп берсеңер, урматтуу элим. Бүгүнкү акыбал өзгөрүп туруп, жаштар, силер жумуш иштебейсиңер. Жумуш силерди иштейт, Кудай буйруса. Жумуш силерди издейт. Тандайсыңар жумуштарды. Бул кызматка барбайм, тиги кызматка барам дейсиңер. Жогорку окуу жайга барганда эле баягы Советтер Союзунда билесиңер, направлениялар болгон. Бирөө энергетик болот, бирөө технолог болот, бирөө инженер болот, бирөө программист болот. Окуп атканда 2-3 курста эле контракт түзүп, ушул компания, бул компанияга иштейм деп туруп, ошондой өзгөрүүлөр болот, урматтуу элим. Ошондой өзгөрүүлөр болот. Ошондой өзгөрүүлөр керек. Андай өзгөрүүлөр болбосо, эмне кыласыңар шайлап? Мамлекеттин башчысына бирөөдө. Эмне кыласыңар шайлап? Бир эле жердешибиз деп шайлай бересиңерби? Улуу элибизде жакшы сөз бар. Жакшы адамга сөз ээрчит, жаман адамга чөп ээрчит деп туруп. Чөп жабышат деп туруп. Аларга чөп да жабышпай калды, бирок бизге сөз ээрчип атат, Кудай буйруса. Биринчи суроо дейт, эми бул жерде 6 суроо экен. Эгер сиз президент болуп калсаңыз, ушул айткан суроо сөздөрүңүздү иш жүзүнө ашыра аласызбы дейт. Элим, мен дайыма айткан сөзүмдү аткарып келгем. Ишенип туруп, мени президент кылып шайлагыла, ошондо мен болсо сөзүмдү сөз түрдө аткарам. Себеп дегенде,
мен 47 жаштамын. Анан кийин жумуштан кеткенден кийин ошо Каракөл шаарында bir kafede oturganda Karakol şaharının turgunu gelip, жаш балам келип туруп, урматтуу менин президентим кандайсыз? Сиз менен бир сүрөткө түшүп койсоң болобу деген бул сөз менин максатым. Мен ошол наамга ээ болгум келет. Наамга ээ болгум келет. Анан бирөөлөрдөй болуп, башка мамлекеттерде качып жүргөнгө мен эч качан ага жол жаза албайм. Эч ким айта албайт, бабам акча бердим деп туруп. Эч ким айта албайт. Сиздер билесиздер, менин колумда бар. Мен болсо чиновник эмес, бизнес аркылуу өзүм мүмкүнчүлүгүн тапкам. Мен болсо бир жака качам деп, тигини качам, буну качам деген бир да оюм жок. Мен эч качан эч жака качпайм. Кудай буйруса, мамлекетибизди өзгөртүп, элим менен дайыма бирге болуп туруп, элимдин дасторконунда бирге отурам мен, Кудай кааласа. Экинчи суроо өтө кызыктуу экен, күлбөсө болбойт. Эмне үчүн кыргыз жигити болуп туруп дейт. Өмүрлүк жолдошуңуз башка улуттардын кыздары дейт. Кыргыз кыздары сизге жакпайбы дейт. Эми буга кантип жооп бериш керек мен түшүнбөйм. Эми кыргыз кыздары жагат, неге жакпайт? Эми бул мындай экен да. Бул Алланын өзүнүн тагдыры экен да. Алла ошо тагдыр кылган экен. 93 жылы ошо жолдошубузду таптык. Мен болсо биздин үй бүлөдө биз 7 болбуз. Анан кийин 6 эжем бар. Жалгыз уулмун мен. Анан дайыма атам айтчы мага. Балам, ушу таанышканда, бирөө менен таанышканда мен уруксат бергенде үйлөнөсүң деп туруп. Анан мен атама сөз бергем. Ата сөз түрдө сиз айтканга үйлөнөм. Бирок эми мага да жаксын депчи. Анан кийин ошол институтту бүтүп атканда атам өзүнүн ошол казак досу бар болчу. Ошо мейманга барганда ошондо таанышып калып, Рита деген жаш кыз мектепти бүтүп институтка өткөн экен. Менин көзүмө жакты, анан мен айттым, ата ушул кыз мага жагат десем, анан кийин баардыгы кыргызча эле болду, баардыгы эле. Куда түшүп үйлөндүк. Эми ошондой экен да. Кыргыз кыздарга да жакшы көрүп тийсем дагы айтат, бабаң мына кыздарга көп тийишип атат деп туруп анан. Эми кызды караганда бул коркуп калбадым. Ардактуу Каракөлдүктөр, келиңиздер. Ага чейин биз билеличи, мына жогоруда айтпадыкпы, 65% кыргызстандыктар колдоп атат Бабановду деп. Азыр сүйлөп берип коем, бу жерде мынакей 6 суроо жазган экен. Сиз сүйлөгөн сөздөрдү дейт. Сиз сүйлөгөн сөздөрдү дейт. 2010 жылы дейт, Кадыржан Батыров сүйлөгөн эле дейт. Ошол кишинин сөзүн кайталап сиз сүйлөпсүз дейт. Эми болсо бул жанагы кара пиардын негизинде жазылса керек, мен айтып коеюн. Кадыржан Батыров менен Бабамдын айырмасы асман менен жердей да. Ошол Кадыржан Батыровду жетелеп жүргөндөр бүгүнкү күндө бийликке келебиз деп атпайбы? Ошондо Кадыржан Батыровду ошолор колдонбоду эле. Эки улутту кагышкан адамдардын улуту жок. Ал кайсыл улутта болбосун, ал элибиздин душманы. Кыргыз болсо кыргыз элинин душманы. Өзбек болсо өзбек элинин душманы. Ушу 2010 жылда болгон окуя, бул өтө кайгылуу окуя. Эч ким жыргаган жок будан. Биз элибизге биримдик, ынтымак алып келишибиз керек. Бирок бийликтен коркуп, администрациядан коркуп, милициядан коркуп жашаганча, элибиздин тагдыры чечиле турган убакта чөгөлөп турганча тике турган жакшы да. Эмнесин туура эмес айткан жокмун. Ошон үчүн баардыгыңарга аныктап бердим. Мен элим суранат элем. Бүгүнкү күндө ар ким мынакей өзүңөрдүн көз алдыңарда өттү. 2006 жылы, 2007 жылы. Мен болсо Алмаз Шаршенович социал-демократ оппозицияда жүргөндө мен ал кишинин жанында тургам. Ошондо Ак Жол партиясы болуп туруп, алар менен күрөшкөнбүз. Ошондо Алмаз Шаршеновичти каралаган, менин жарандыгымды алган. Бул жолу мынакей, ошол ак жолчулар социал-демократ болуп кетти. Эми болсо дагы эле мени каралап атат.
мен эч качан өзүмдүн көз карашым туура эмес болсо байлыгымды сактайын же мындайча айтканда жылуу ордумду сактайын деп туруп бийликтин партиясына кирген эмесмин. Менин саясий тажрыйбамды карап көргүлө. Мен дайыма элибиз тараптуу болуп туруп, чыңкыраган чындыкты колдоп туруп, кыйын болсо да туура жолдоп туруп кадам жасагам. Ошонун негизинде мына өзүм азыр болсо президенттикке талапкер болуп чыгып атам. Элим колдоп атат. Элим колдоп атат. Жана кара пиар жасагандардын ич ашышып, мындайча айтканда ич күйдүк кылып атат да. 15 октябрда, урматтуу элим, Кыргызстаныбызда чоң өзгөрүү болот. Чоң өзгөрүү болот. Кудай буйруса, мына азыр жамгыр жаап туруп, мына эч бир өңөр кетпей угуп отурасыңар. Ушу сиздер өзгөрүү жасайсыңар. 15 октябрда Кыргызстаныбыздын тарыхында алтын тамга менен жазыла турган күн болот, Кудай буйруса. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Эмесе келиңиздер, көлдүктөр. Биз жогоруда айттык, 65% Бабановду колдоп атат деп, көз карандысыз эксперттердин билдирүүсү боюнча. Сиздерден да билгибиз келип атат. Бабановду колдой турган болсок, оң колубузду бийик көтөрөлчү келиңиздер. Көтөрүп турабыз. Алдыга жолду тандасак, экинчи колубузду көтөрөлчү. Кыргызстаныбыз өнүксүн дегендер. Чатырата кол жаап коюңуздарчы. Жаркын келечек үчүн, Бабанов үчүн, балдарыбыздын бактылуу жашоосу үчүн кол жабуулар болсун. Рахмат сиздерге. Ушинтип кол чаап турсаңыздар, добушуңуздарды берип турсаңыздар, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ар бир бала ата-эненин мээримине бөлөнүп өссө, ар бир курбу курдашыбыз, билимдүү курбу курдашыбыз Кыргызстаныбыздан чет өлкөгө кетпесе деп туруп, мен номер 6 Бабановду колдоп атам. Ар бир ата-эне ушул чет өлкөгө кеткен уул кызын сагынып жашабаса деп, сиздер дагы жаркыраган келечек үчүн өз салымыңызды кошуңуз. Азыр болсо ушул жака Мирбек Атабековду кол жабуулар менен чакырып алууга уруксаат этиңиздер. Жашнакай эрдесте болсун сиздер үчүн. Нан бар жерде ыр бар деп айтылат эмеспи? Андыктан албетте бир гана ырлар болсун. Чоң рахмат караколдуктар, каракөлдүктөр. Негизи Мирбек Атабеков дегенде биякын бар жарылып кетчү эле да. Кичине каракөлдүктөр скромный болуп калганбыз го деп кандай дейсиздер? Баракелде азаматсыздар, эми баардыгыбыз тең ушул эртеңки күнү өзгөрүү болот. Эртеңки келечегибиз мындан да жакшы болот деп ушул тарапкерибизди колдоп баары ушул жерде бир тилектеш болуп отурабыз. Эми ушул сиздер үчүн бир Кыргызстаным деген чыгарманы тартып берем. Сиздердин дүркүрөгөн кол чаңыңыздар менен болсун. Бул жерде чыныгы мекенин сүйгөндөр, чыныгы патриоттор, каракөл эли барсыздарбы дагы бир жолго? Kırgız elden urpaklarımız azgırsa da zaman, aldasa da caman, hasta kılma özbek eline. Değiştin töründe, nimetin önünde, berekeleceğim. Kırgızstanlıklar, Kırgızistan. Kılımlarda seni, ıdap dönemin, bekenim
Ана эмесе Каракөл эли негизи Бабановду өзгөчө колдойбуз. Туура айтканбы? Баарыбыз бирге ана эмесе. Бабанов! 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 Бабанов үчүн. А биз болсо улантабыз. Сиздер үчүн жакшы десе, бир аз жамгыр жаап, элибиз ушунчалык бийлеп алсын деп атабыз. Сиздер үчүн бөлмөлүм деген нерсе. Мирбек Атабековдон кабыл алып коюңуздар. Кеткен эмесе. Еттиңер менен абеңер кур менен, сүйгөн сул бөлмөлүм абеңер болсун менен. Ушул 15-октябрда жалпы кыргыз эли туура жолду тандайт деп ойлойм да. Бизде бир эле жол бар, ал жол алдыга жол деп аталат. Рахмат, Каракөлдүн жарык маңдай субсулуу кыздарынын бардыгы, мөлмөлүңдөрдүн баары Бабановду колдойбузбу? Жалындын жүрөгүндө жакшы сезимдер бар мырзалары колдойт болду экен. Азаматчылар, байкелер, ал эми элибиз айтылат экен, жамгыр менен жер көгөрсө, бата менен эл көгөрөт деп. Атабыз дагы ак батасын берейин деп келген экен, батага сөз берейин десек, Иринбай абабыз бата берип койсун. Өмүрбөгүн 47 жашта курагын дедим, 47 жашта курагын. Жакшылықты сага каалап турагын. Алла Таала узун өмүр жаш берсин. Жашай берген Кудайымдын 100 жылдарын. Көңүлүң кунак, өмүрүң узак, жан соолугуң үчүн иштериң түн болсун.
Allah жақсылығын жақындасын, жамандығын сенен алыстасын. Балачықан дайына маңдайында аман ел жұрттың айлаңында esen болсын. Жол жүрсең göğötü oldaсын. Allah şankayған ашық жолын берсін. Машинаның төрттен көрек дайыма жақсылық айласын. Göğötü olda барам деген жерге барып, келем деген жерге esen аман жүре бер. Тасырқаның жақсылыққа жайылсын. Еңсеген ертең табылсын. Саналаш адамların көп болсын. Ойлаған ой мақсаттарыңа Allah жеткізсін. Үйіңде жақсылық орнасın. Жамандық тақыр болбасын. Allah Teala Kırgız elinde, o sözlerine sizge, sizin üyelerinize Allah Teala жақсылыққа күн көрін. Жақсылықтарын, тыншылықтарын, аманшылықтарын, баршылықтарын, денсаулықты өмірді үріскіні Allah Teala берерсін. Aman bol, бар бол, elimizbine daima bir bol. Gene айтылған сөздердің бардығын атқанышқа Allah sana жардан берсін. Жасынақай президент бол, сені президент бола тұрған азыр уағың жас екенсің, тілегіңді Құдайым daima берсін. Бұл бата Керімбай ағамның батасы деп айтып жүріп, бала-шақаңмен daima аман тұр. Omin gelingizler, atalarımız için деген atalarımızdan öz içinin Babanovqa бағасын беріп атса керек. Қайсы жерге барбайлы, ешекелеріңіздің бары шырқап келіп бағасын көтеріп, өп қойыңызшы, қолдан қармап қойыңызшы, сүрекке түшіп қойыңызшы деп атады. Мен ойлап атам, Қырғыз еліне жарашту шынығы ұлттық лидерді. Қандай дейсіздер, Қаракөлдіктер? Қолдайыңыздар! 15 октябрда 100% қолдауын күтеміз, жақсы хабарды күтеміз. Ал енді біз лидерімізге жолығушыға ұзатып алалы, ушул жаққа Мирбек Атабеков, Ильяс Абдразаков жана Курал Чокоевті шақырып қойға рұқсат етіңіздер. Анnemizde Karaköy'lükler ordunuzdan durup Türkülen konuşmalarını bizim liderine taraf verilse Uzaklarına Bursa dediğinize Hey! İki yol başları Kalbimi sor bildi daktarları Koşulma dağlara koşulma Canı dolu dağlandı taşları Kalbime satanın yolu Canı dolu bağrımı saklanır Kırgızistan'ım Canı zaman canı göçürdü Kırgızistan'ım Uğraşın babarım sözünü Özgürlüğünü kalaşa kaldığımızda Özgürlüğünü kalırız yavırızda Özgürlük bir zaman yaşlılıkta Büyüğünü ben kalsın aklımızda Uğradığımı düşürüp koparmışım Uğraş için bize yanayımızda Kırgızistan'ım Canı zaman canı görsün Kırgızistan'ım Uğraşın babayım sözleri Hey! Kırgızistan'ım Yorumlarda tarifle paslanırız Salbeğini bıçaklanırız Uşul zaman ne gerek olsun hep Ünümüzde